Ассаламу алейкум дейт, үй бар, машина бар дейт, уноо бар, жолдошумдан ай сайын жок дегенде 5000 берип тур десе болобу дейт. 5000 эмне үчүн сурап атасыз? Бир туугандар, карындаштарым, эжелерим сураныч. Азыр ар кандай жанагындай бизнес тренинг же коуч центрлерде аял затынын башын уулап аткан, феминизмге жетелеп аткан сабактар бар. Аны кээде жолукчан эжекелер айымдар деле өтүп калган учурлар. Карап отурсаң аялдарга акыл үйрөтөт, бирок күйөөсүнө кызматы жок. Карап отурсаң шариаттан сүйлөп, бирок өзү жер кыдырып жанагынтип махрамы жок де 120 км эмес 200 кмге чейин ушинтип жерди кыдырып кеткен аял заты бар да. Садаган кетейиндер, айланайындар, шариаттан айлангырлар, этият болгула. Мен муну катуу айтам, этият болгула. Биринчи, аял заты сабак өтүүдөн алдын күйөөсүнүн уруксаты болуш керек. Экинчи, соц тармактарга чыгуудан аял заты этияттаныш керек. Канчалык замандын талабы, бирок эркектердин көзү түшүп калбаш керек ал жагдайда да. Үчүнчүдөн, шариаттын эрежесин өзү сактасын, күйөөсү жок, махрамы жок чыгып албастан. Биздин ханафи мазхабта болбойт. Эркек үчүнчүдөн кече эринен ажырашып, кече гана ошо сетил маркеттик арам нерсе менен жүрүп, бүгүн келип жолуксанып аял затын башын уулап, жетиштүү болсо да ушинтип ашыкча акча сурап атып, аял киши иштеш керек, эркектин астында ылдый болуп калбаш керек деп, туура эмес, шайтандын шапалагы болгон сабактардан этият болуш.